кутман күнүңүздөр менен, урматтуу замандаштар, Алтын Доордун асыл адамдары. Бүгүн дагы Котордого келдим. Котордого келип, Бакыт байке менен сүйлөшүп, бир суроолорум менен кайрылайын деп келдим. Азыр Бакыт байкеге суроо берейин. Бакыт байке, маанайыңыз жакшыбы? Ары дайым да. Сон. Биз караган сизсиз да. Сизден үлгү ала турган кишибизсиз. Бакыт байке, мен бир сизге бүгүн бир суроо менен келдим да. Азыр билбейм, мурунку убакта же жаш болуп мындай темага оюма келбедиби, же мындай теманы мага эч ким суроо бербедиби. Азыр бир нерсе десе, бир көп жерден сөз болуп атат да, эми ата текти тазалаш керек, ата текти арылаш керек деген ушундай сөздөрдү кийинки күндөр көп уга баштадым да. Анан ошого карата сизге суроо берейин дедим. Бул эми ойлойм, ушул суроо көп эле адамдарды ойлондурат болуш керек да. Урпактардын ата тектин алдында кандай жоопкерчилиги бар? Негизи көпчүлүк кызыккан, көпчүлүк биле бербеген суроону берип атасың да. Албетте бул суроого деле биз кийин кайрылдык. Ага чейин деле көп нерсени билбептир. Кийин качан гана бул өзгөрүү болуп, Алтын Доорду бар чурулдай баштаганда. Бул суроо элде ошол убакта ошондо пайда болдубу, Алтын Доор башталганда? Менде пайда болду да. Ага чейин билбейм, элде кандай пайда болот да. Себеп дегенде бул Алтын Доорго өтүш керек деген максат болду да. Мен өзүм эле өтөмбү, ата тегим каякта калат деген өзүмдө суроо пайда болду да. Мисалы биз кыргыздар билебиз да, биздин ата тектер багы бар экенин. Алар арбак болуп жүргөнүн, гени бизде отурарын, өздөрү энергия түрүндө багы арбак болуп көрүнөрүн. Буларды жакшы билебиз да. Бирок ошол Алтын Доорго өтүү деген маселеге келгенде, албетте биз ойлонушка туура келип калды, изденишке туура келип калды. Анан ошол изденүүнүн арты менен көп нерселерди билдик. Мисалы, урпак ата эненин алдында, ата тегинин алдында ушунча жоопкерчилик деген. Себеп дегенде бул жака түшүп атканда ошол ата тектин куржуну деп коет, мисалы, агарты куржуну, өсүү куржуну, ар кандай бир жоопкерчиликти алып түшөт экен да. Ошондуктан ушул ата тектен биз бияка келгенде, биз кандайдыр бир дайнек сыяктуу, үрөөн сыяктуу бияка келет экенбиз да бул жашоого. Үрөөн болгондон кийин ал дайнек жерге сайылыш керек, арала өнүм бериш керек, анан өсүш керек, анан жетилиш керек экен да. Мына ошентип сен ата тегиң менен бүтүндүгүң бир болот экен да. Баягы ата тектин аткарылбай кеткен иштери болсо, же болбосо бул жерде бир кандайдыр бир карстар болобу, бир кандай Кудайга болгон карстар. Ошондо карманы айтып атасызбы? Видимо, карма душка баары аралашып кирип кетет да. Аткарылбай калгандарды аткарышыбыз керек экен да. Анан ошон үчүн ар бир келген урпак бул жака как дайнек болуп келгенден кийин анда мындай айтылып калат экен: өсүү жолуңда өзөгүң жоон болсун, тамырың терең болсун, өсүүң бийик болсун. Супсак болбой өсүп аткан багың бакка салыштырат экен да. Ал жемиштүү болсун. Ошол жемишти эл терип жегендей болсун, көлөкөсүнө эл эс алгандай болсун деп коет экен да. Анан ошону чечмелеп келгенде, ошол ар бир урпак жерге келгенде өзүнүн ошол өзүүсүн баягы өмүр дарак деп эсептеген болсо, ошол өмүр дарак буртактардын баары ата теги болуп калат да. Ошол жактан тамыры, ошол жактан алып атат, өзөгүнөн алып атат. Ошолордун баары бирге бир бүтүндүктөгү бир бак болуш керек экен да. Мисалы, бак сыяктуучу. Мына ошондо урпак да өзүнүн кызматын аткарган болот экен, жерде жоопкерчилигин ата тектерге берип келген. Ошондой эле өсүү жолунда ата тектерин да бийиктетип алып келет экен да. Негизи эле баары өсүү болуп атпайбы? Ошондо бир чоң жоопкерчилик урпакка тагылып турат экен да. Ошон үчүн баягы бизде ошол урпак ушул жолду
билиш үчүн баягы макалдар калган го. Өлүү тойбойт, тири тойбойт. Дагы эмне деген макалдар бар эле. Ушундай макалдар көп го. Арбактын жолу болбойт, тиринин жолу болбойт дегендей, жолун кылбай тиринин жолу болбойт дегендей. Мына ушуга окшогон сөздөр бекерден калган эмес, насаат болуп. Булардын баары бизге багыт көрсөткөн жол болгон да. Эми азыркы учурда ушуга келип такалап атпайбы? Азыркы учурда адамдын генофондунда энергетический фонд деп коет экен, ал баягы ата тектер баары бар. Анан өзүңдүн генофондуңда мына экөөнү кошулганда бул жанагы формула күч пайда болот да. Формула күчтүн знагы, формуласы пайда болот да. Ошон үчүн ар бир урпак бул ата теги менен эч кандай андан бөлүнбөй же аны унутуп калбай дайыма бир болуш керек да. Себеп дегенде жаңы илимде бул алтындорго баратканда бүгүнкү күндө баары нерсе өсүп баратат да, чимилди биздин өзгө билинбегенибиз мененчи. Ошон үчүн айтат, ай күн айын жетелеп, күн жерин жетелеп, жер күн жерин жетелеп. Жер айын жетелеп дейт. Баарыңар чогуу зымырап баратасыңар дейт да. Бийиктикке чейин зымырап баратып, жакынкы жолугушууга атактектегиден мындай пространство саажы мейкиндигине кирет экенбиз да. Ошол убакта ататектер алдында жүзүңөр жер карап калбасын дейт да. Ошон үчүн азырлуу аябай жоопкерчиликтүү доор болуп атпайбы? Ар бир алтындор көтүп аткан урпак болобу же деги эле бул ата тегин бар экенин урпак ата тектен жаралда. Ошо келген себеби, эмне келген, эмне кызматы бар, эмнелерди аткарыш керек эле дегенди ушулардын баарын кылып кетсе, эртеңки күнү жүз жарык болот ата тектердин алдында. Бул бир жагы. Экинчи жагынан эгер ата теги менен дайыма урпак бир болсо, кандайдыр алардын энергетикасында бир колдоо бар да селена. Ошонун негизинде урпактын да жашоосу бийик болот, бакубат болот, көп жактан ата теги колдосо. Карасаңыз ушул жерден мындай сөз уктум эле да менчи. Эми бул мусулманчылыкта мындай деп биз баягы ата тегинин арбагы колдосун деген сөздү айтса туура эмес, арбак колдой албайт деген нерсени уккам да, арбак колдой албайт. Анан кийин арбакка сыйынбайт деген сөздөр айтылып келди да, напримерчи, мусулманчылыкта, исламдачы. Азыр мен сизден вообще башкача угуп атам да, ата теги колдойт. Демек, эмне ата текке сыйыныш керекпи? Же кандай жөн урмат көрсөтүш керекпи? Мындай да, сиз атаңызга үйдө тири жүргөндө сыйынасызбы? Жок. Эмне кыласыз? Урматтайм. Урматтайсыз, акылдашасыз, чынбы? Кеңешесиз да. Ооба. Ошол сыяктуу ошондой кабыл алып жүрүшүбүз керек да биз. Алар жаныбызда жүргөндөй эле. Жаныбызда эле, так эле жаныбызда да. Только башка эме да. Башка нерсе да. Анан бул ислам дининде бул айтылып калганын мен туура эле түшүнөм. Себеп дегенде ушунча адам көппүз да. Ар ким эле өзүнүн ата тегине сыйынып кете берсе же, анда бул баягы бир кудай деген нерсени жок кылып алат. Бул түшүнүк жок болуп кетет да. Анан кийин ошон үчүн мен ойлойм, бул ата текти сәл арткараак кылып коюп коюшкан да булар. Кой булар кудайдан тайып кетпесин, башка жолду издеп кетпесин деп койсо керек да. Азыр аң сезим адан өтүп кетти да. Бүгүн аң сезим космоинтеллектуалдык жашоого кирип баратпайбы? Бул жерде исламдын дини да, деги эле кыргыздын көп нерсеси роль ойнобойт да. Баары биригип атат. Өткөн чак болчу да. Бүгүн ушул биз кирип баратканда бул такыр башка болгондуктан учурчактын жашоосу, анан келер чактын курулушу да. Ошон үчүн бул жерде ошо туура түшүнүш керек. Бири-бирибизди күнөөлөгөнгө акыбыз жок. Анан исламда андай экен, анан кыргызчылыкта мындай экен. Жок, баарын түбүн бир кошуп келсең эле бир гана нерсе. Бүгүн биз бир эпохадан бир эпохага өтүп атабыз да. Бунунку эпохада албетте бизди тааныш үчүн, бизди тарбиялаш үчүн, бизди өздүрүш үчүн ушундай нерселер менен бизди тарбиялап келген. Мисалы, бар ислам дининде бар да, урдаба, жамандык кылба, тигиндей мындай кылба депчи. Ошолорду базы өттүк да биз. Бир эпоха алмашып аткандан кийин биз такыр эле башка аң сезимге кирип баратабыз да. То есть бул алтын доор да. Бактыбеке, ушул жерде эми карасаңыз, биздин ата тегибиз биздин тазалаганыбызга муктажбы? Неге ата тегимди тазала дешет, арула дешет? Ошо алар муктажбы биздин тазалаганыбызга? Муну мындай сөз менен айтсак, кыргызда жаман сөз жок деп айтат, билесизби? Анан кийин кичинекей балдарын Жубарымбек деп айтат.
Анан Жуанбек деген сөз бизге мындай өөнү чайт да. Ушуп атканда эле учурайт да. Себеп дегенде бул Жуанбек деген ошол менин кирим калса же кандай артында бир нерсе калса, ошонун баарын жууп актай турган баласы. Менин жубарым, бүт ошо жубарым деген сөздүн негизинде айтылганда, урпак жерде денени алып жүрөт да. Дене менен кошо аябай көп нерсени алып жүрөт. Ой, акыл эс баарын алып жүрөт да. Ошон үчүн урпак жерде аябай күчтүү болот. Анткени урпак ошол жерге келип өзүнүн жаралышында эле урпакчы ушундай мойнуна көп жүктөрдү алып келет да, кызматтарды мен аткарам, муну кылам деп билишет. Жерге келгенде унутуп калышат атпайбы? Ошон үчүн жердеги урпактын тилеги же байланышы түздөн түз болуп турат да, ааламдагы күчтөргөчү. Ошон үчүн бул ата тектер албетте бизге бул жагынан муктаж. Анткени урпак аркылуу генибиз отургандыктан урпагын өзүбүзүнө караса, урпагын тазаланышына караша өсөт да, карата. Ушундай сонун теманы айтып атасыз Бакытбек эке. Азыр бир башка нерсе оюма келип кетти да. Ушу суроону берсемби, беребиз. Провокационный вопрос дейм. Эл уксун да. Эл уксунбу? Эл билсин. Негизи бул жашоону театр деп коет эмеспи? Бул жашоону театр, анан кийин бул жакта жашагандардын адамдардын баары эле актер дейт да. Туура. Анан бул жашоого келерде биздин жандар, биздин душалар, биз баардыгыбыз баягы бир тууган родственный душа деп коет да, орустар родственный душа. Анан бул жака келгенде ар ким өзүнүн ролун аткарат депчи. Анан ушул боюнча мен «Путешествие домой» деген бир китепти уктум да, Крайондун автору Крайон экен. Анан ошол жерде дагы аябай сонун жазылган. Анан мынтип карасаң, действительно баягы жөн эле бир актерлор ойноп аткандай болот да. Анан сиз азыр ата тек десеңиз, ата тек тазалаш керек, жанагынтип ген эме деп атсаңыз, бир ошондой суроо менде пайда болуп кетип атат да. Бул канчалык, кандай десем, биздин байланышыбыз ошончолук бекемби, же биз жанагындай эле актерлорбузбу? Бул дүйнөгө сабак алганга келгенге эле актерлордой деп негизи айтылат да. Ошол өзү эле чыктып атпайбы? Биз бул жашоодун негизи, мазмуну же өзөгү келген адамдын өзүн өзү кайра жаратып, жетилип өсүү да. Аң сезимди өстүрүү. Ошо үч нерсе да. Анан адамдар жерге келгенде бул нерсени унутуп калышып эле, баягы үйлөнүш керек, там салыш керек, анан бала багыш менен эле өтүп кетип атат да. Бул адамдардын аң сезимде өсүү жок болуп калат да. Денебиздин муктаждыгын эле чечип кетип атабыз да. Ошондой болуп калат да, өсүү жок болуп калат да. Анан тияка баргандан кийин баягы аякта бир принцип бар мыйзамда. Түбөлүк арман деген нерсе бар. Ошол түбөлүк арманда калып калып атат. Түбөлүк арман деген нерсе аякка баргандан кийин бир ойгоносуң да. Ошол билип атабыз да. Биз задачабызды аткардык. Артыңды карасаң, неберелериңди, бала чакаңды көрөбүз да. Алардын баары адашып атканын көрөсүң. Анан бул түбөлүккө өкүнүп каласың да. Атаңдын аттың ошондо мен мындай кылбай, же минтип койбой, мындай жол көрсөтпөй депчи. Ошондой нерсе бар да. Ошон үчүн ошол бул жакта илимди жакшы билиш керек да. Илимди жакшы билип, ошо өзүн өстүрүп, өзү менен кошо гендеги ата тектерин өстүрүп, анан эң негизги нерсе кызматын кылып өтүү. Вазипасын деп коет го кыргыздачы. Вазипасын аткаруу да, жердечи. Ошо эң улуу кызмат жерде вазипасын адам өзүнүн жабылып турган жүрөгүн ачуу да. Анан Кудайга байланышка чыгуу, же болбосо ошо жарыгын чачып туруу кызмат ошол да. Сонун маек болду. Ошондо биздин бул дүйнөдө кызматыбыз негизи жана аң сезимди өстүрүү эле болуп атпайбы? Туура. Аң сезимди өстүрүү. Андан башка дагы эмне вазипабыз бар? Аң сезимди өстүрүү дегенде, аң сезимди өстүргөн ал өстү дегенде эле өсүп кетпейт экен да. Жок. Түшүнбү? Аны ошол вазипа жана кандай максат деген аны чат тараптан такшалат. Кээ бир жерде кулайт, кээ бир жерде турат дегенде, ошо турмуштун кыйынчылыгынан, ушулардын баарынан башып өткөн жол да, ошол бизди такшалтып отурган аң сезимди өстүрөт да. Мисалы кечээинки бизге туура ушул чындык дегендерди баары бүгүн бизге жалган да. Чынын айткандачы. Себеби аң сезим өскөн сайын биз тааный баштайбыз. Мына азыр эртең менен эле бирөө жердин налогу деп келиптир да. Анан сен эмне Кудай билең деп атам да. Анай, эмнеге антип айтасың дейт. Жок, эми жер Кудайдык да. Мисалчы,
налогтук эмес да жер. Айтымда Кудай жер Кудайдык болсо. Кудайдын бир немеси келип отурсам мен. Анан келип ал сен төлө десең, анан сен кимсиң анда? Десем, кайра мени карап күлөт, эмне деген немени чыгарып атырсыз депчи. На самом деле биз ушунчалык эркинбиз да. Эркиндигибиз буулуп отуруп, биз кулчулук аң сезимде коет. Ошол ар ким башкара берген да, сен мына жериңе төлө. Мына сууңа төлө. Төлө ошентип баягы Кудайдын ушунчалык берекесинин баарын алар бул салган да. Чыны келгенде адам андай эмес, адам эркин. Ал ошол жерди өзү өстүрүп кетиш керек, эмне болсо да. Ошонун бир ыраазычылыгында болуш керек. Ал менен жер менен бир да. Анан жерге төлө, анан кийин жашаган жериңе төлө, туалетке төлө деп болсо, ошо адамдар билбейт экенбиз, айткан эле кыла берет экенбиз да. Эми азыр Анан кийин келип ойлодум да, аң сезим өскөндөн сен ойлобойсуң, мен киммин ай? Депчи, эмне киши мен төлөйм муну? Бир ушундай бир адамдын аң сезимде бир өзүндө бир конфликттер башталат да. Эмчи андай ушул десен ойгонуу дейт экен да. Мисалы ушул ойгонуу жакында ушул августтун аягынан баштап катуу ойгонуу болот дейт. буйрукса. Ошо эмчини айтып атат. Азыркы чоңдордун баары иштеше албайт. Дешип атат да негиздегенде алардын аң сезими жалаң башкалуу кетип калган да. Төлө налогту төк дегени, мына маскаңды ки, ушундай прекрасный тондо бул баягы рабский дагычы. Кулчулук аң сезимде элди башкарып алган да. А бул десе чынында туура эмес да, эркиндиги адамдын жок болуп калып атат да. Адам жашоого келгенин таанымак турбай, өзүнүн жердеги немесинен кута албай атат да. Окуй налог төлөшүм керек. Ошондой бир турмуштун бир азабын тартып калып атат да. Бакытбеке, эми биз ушул доордо жашап канча деген миң жылдардан бери элечи жашап келатпайбызбы? Анан баягы жердин мыйзамдары менен жашап атабыз да. Анан жердин мыйзамы боюнча жерге акча төлөш керек болуп атат да. Туурабы? Эми карасаңыз, Көрсөтсөңүз, жер жазып берген мыйзам, жер өзү жазды деген. жок, жер өзү жазган, өкмөт жазды да. Эми карасаңыз, азыр алтын доорго өткөндө эмне жердеги мыйзамдар алмашабы? Бүт алмашат. Да? Бүт алмашат. Биздин жердеги аяка бир да мыйзам жазбайт. Аламдык мыйзам деп коет. Аламдык мыйзамда мындай жок, ушунчалык эркинсиң. Ногу сени байлап турган жерде муктаждыктардын баарынан чыгасың. Бакытбеке. Керек болсо ногу кийип аткан көйнөгүбүз да. Көйнөк эмес, материалга муктаж болуп калат атпайбы? Жок, нурдан болуп калат да. Ошо нур аркылуу гана баланчанын касиети өтүп жетилген экен, баланчаныкы мынча экен деп биз нурдун светине карап, да, нур менен иштеп коет. Сон нерсени айтып атасыз Бакытбеке. Эми ошол биз нурдан кийим кийгенче жердеги мыйзамдардын баары ооштурганча канча жыл керек? Эме бала эненин курсагында жатып туруп, андан кийин 9 ай жатып, 9 айдан кийин башка жерге келип, башка жашооду баштап кетип атпайбы? Чынбы? Ооба. Ал ошол 9 айда келип бала 9 айдан кийин энесинин курсагынан түшүп жерде жашап кетиш үчүн анан ДНКсы өзгөрүп атпайбы аламдачы. Ал ДНК деген биздин тиги саманча жолунда турат да. Ошого карата жердеги жашоосун бала улантып кетип атпайбы? Эмесе андай ДНКны кошпой турган болсо, анда ал бала жашай албайбыз да. Биздики деле ким билет, азыр эле ачылып кетербизби? Жана кичинекей төрөлгөн балдар кайра жаралуу деген бул кайра төрөлүү да. Ошондой бул аң сезимибиз ошондо ачылып кетсе, биз азыр эле турган ордубузда башка адам болуп калабыз. Эртең менен уктап турсак эле башка жашоодо толук мүмкүнчүлүк бар. Кандай сон? Анда ушундай жакшы нерсе менен бүтүрөлү бүгүнкү сөздү. Бар болуңуз ар дайым. Бакытбеке, сизге сүйүү, мээрим, ыраазычылык бар болуңуз. Дайыма ушинтип бизди агартып, жол көрсөтүп, жарык болуп жүрө бериңиз. Рахмат, ушундай сиздерди элибизге каалайбыз. Рахмат.